Куштар гүлап келип отурам. Баягы акам чалыптыр да Кыргызстанданчы. Акам бир нерселерди кусса эле кыжалат боло берет да, таксисттер мындай болуп атыптыр, доставщиктер мындай болуп атыптыр деп. Бир нукаттык акам эженин баласы камалып кетиптир наркотик менен, улам таксиде иштейт окшойт эле. Анан ошону угуп ол эже акам алып барып коюптур үйүнө, алып барышып кетип экөө. Мен балам ушуну көрө албай келдим дегенкен ошону угуп алып мага чалат да, вахима кылып сен машина минбей эле кой карындашым, мени десең машина минбе, майли адам ташы, бирок ондой Яндекстин жүктөрүн ташыбап, сага наркотик салып коет. Сен камалып калсаң кантем мен, сени постава кылып коюшат депчи. Бечара акам ошентип чалса бир ыйлагым келет. Бечара акам мен ролдамын десем да болбой кайра чалат да кыжалат болуп. Угутасың машина минбей, сен адам ташы таксиге чыксаң майлы дейт. Мен таксиге али чыкпаймын, качан үй алам анан чыгамын десем, машина минбей онда уборка таап ал дейт да. Өзү бул жашоодочу баардык аял кишиге, эркек кишиге биринчи ата эне күйбөйт экен, биринчи апа күйбөйт экен, апада эч ким күйбөйт экен бар го, энеде эч ким күйбөйт экен. Миң жаман болуп, чачың таралса да таралбаса, бетиң кирип болсо да битте энең сени сүйөт экен. Анан кийин ата сени сүйөт экен, анан бир туугандарың сүйөт экен да. Калгандары келген кеткен да, эриң, аялың ол гарантия эмес экен да. Бир бала, бир таанышым бар эле. Эже бала болбой 5 жыл жашаптыр аялы менен, анан абере болуп кетти бала, саркындандыраак бала эле. Абере болуп кетип дейт. Өзү бир эле уул семьяда, бир жалгыз уул, бир туугандары жок. Раса байдын баласы ошто. Анан абере болуп кетти дейт. Анан абере болуп кетип дейт. Уже бир там состояние машина тоголонтат дейт. Ошол жерде ата энем ойлобостон дейт. Мен аялым ойлодум дейт. Мен өлүп калсам канекей эмне болот экен, кимге тиет, канекей кимге таштайм деп. Ушун канекей үчүн жашады, тирик калдым эже дейт да. Анан кийин комадан чыгып, колум операция болуп үйгө келип, анан дагы 3 жыл жашадык, вообще 7 жыл жашадык дейт. Онун ата энеси менен ата энем каршы болуп ажыраштырдык дейт. Азыр дейт башка бирөөгө тие, 2 кыз төрөп, азыр маза кылып жашап жүрөт эже дейт. Мен канекейди унута албай жүрөм дейт. Мен ошондо эмне ата энем ойлобойм дейм да дейт да. Турса бир гана ата энең турат экен башыңда, күйсө бир гана ата энең күйөт экен, жакындарың күйөт экен дейт. Анан эркек кишилердин мисалы аял өлүп калгандан кийин мен да билем да, эне балдар үчүн элге тийбей кое берет, бирок ата үйлөнө сөзсүз үйлөнгөн да. Аялынан төрөлгөн балдарды экинчи аял үчүн кечип кеткендерди көргөнмүн да.